Азиянын сырдуу жана сыйкырдуу өлкөсү Вьетнам. Кооз аралдар, императорлордун ак сарайлары, байыркы архитектуралык турак жайлар, деңиз жээги, керемет жаратылышы менен адамды өзүнө тарткан Вьетнам. Кылымдарды карыткан тарыхы бар, бул мамлекетке агылган туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп бара жатат. Азиянын дагы бир сыйкырдуу, сырдуу мамлекети Вьетнам жөнүндө билип алыңыз. Эгемендүүлүк алган күнү 1954 жыл 21 июль. Башкаруу формасы бир партиялуу социалисттик парламенттик республика. Борбор шаары Ханой. Тили Вьетнам, англис, француз, кытай тилдери жайылган. Валютасы донг. Жайгашкан ордо Вьетнам түштүк-чыгыш Азиядагы Индо-Кытай жарым аралында жайгашкан. Батышынан Лаос жана Камбоджа, түндүгүнөн Кытай мамлекеттери менен чектешкен. Ал эми чыгыш-түштүгүнөн Түштүк Кытай деңизи менен курчалып турат. Өлкөнүн аталышы эки сөздөн турат. Вьет улуту нам. Түштүк деген маанини камтыйт. Түштүктүк веттер дегенди бириктирип, Вьетнам республикасынын аталышы келип чыккан. Ага чейин Анам Тонкен деген аталыштагы колониялар эле. Мамлекети болсо Франция 1949 жылы негиздеп, Француз союзунун бир бөлүгү катары атаган. 1950 жылы Вьетнам эл аралык аталышка ээ болуп, башчылыгына император Бао Дай келген. 1954 жылы эгемендик алып, Бао Дай куулгандан кийин премьер-министрлик кызматка Ngo Dinh Diem бекитилген. 1955 жылы референдумдан кийин Вьетнам республикасынын биринчи президенти катары Ngo Dinh Diemдин аты калды. Вьетнамдын аймагынын дээрлик 80% тоолордон турат. Түштүк-чыгыш Азиядагы эң ири эки дарыя Хонха менен Меконг Вьетнамдан сапарын карытып, Түштүк Кытай деңизине кошулуп кетишкен. Андан сырткары өлкөдөгү майда дарыялардын саны 2360 деп саналат. Аба ырайы түндүк Вьетнам менен түштүк Вьетнамдын аба ырайы өзгөчөлөнүп турат. Түндүктүн мейлүүнү өзгөрүлмө тропикалык климаты бар. Ноябрдан апрелге чейинки салкын мезгил жана майдан октябрга чейинки ысык мезгил. Түштүк Вьетнамда тропикалык климат жыл бою жылуу же өтө ысык аба ырайы. Ноябрдан январга чейин салкыныраак, февралдан майга чейин ысык, майдан октябрга чейин жаан-чыл мезгил, жаан-чачын мезгилинде деңиз жээгинде күчтүү тайфундар болуп, суу ташкындары жүрүп турат. Вьетнам 1990 жылдан баштап экономикалык жактан өнүгүү жолуна түшкөн. Жаратылыш ресурстары фосфат, көмүр, марганец, боксит, хромит, деңиздеги мунай жана газ кендери, жыгач, гидроэнергетикасы бар. Айыл чарбасында өлкөдөгү жумушчулардын 52% иштейт. Күрөч, кофе, резина чыгаруу, пахта, чай. Жалпы чай өстүрүүчү аянты 131 000 гектарга жакын. Чайдын 70% экспортко кетип, жылына $150 миллион киреше түшөт. Калемпир, соя, кешью, кант камышы, арахис, банан өндүрүлөт. Андан сырткары канаттуулар багылат. Балык жана деңиз азыктарын кармоо, сатуу менен алектенишет. Эл аралык кофе уюму билдиргендей, Вьетнам 2012 жылдын биринчи жарымында кофе өндүрүү боюнча Бразилиядан 13%га ашып, тарыхта биринчи жолу дүйнөнүн эң чоң кофе экспорттоочусу болгон.